Урматтуу мусулман бир тууган, бүткүл ааламда жүрүп жаткан система бул адам баласынын иш аракетине байланган. Аллах Таала инсандын жашоосуна карап өзүнүн жакшылыктарын түшүрөт. Кээде жакшылыктарын кечиктирип түшүрбөй да коет. Аллах Тааланын мындай кылуусу инсан баласынын Аллахка кайра кайрылып баруусу үчүн. Учурда көптөгөн жерлерде жамгыр жаабастан кургакчылык болуп, эгиндерге толук суу жетпестен кургап бараткан мезгили. Инсан баласы гана эмес, жан жаныбарлар, канаттуу куштар, жада калса ийниндеги курт кумурскалар да асманды карап, качан жамгыр жаар экен деп турган мезгили. Жаратылыштагы мындай нерселер жана мындай башка өзгөрүүлөрдүн бардыгынын бирден бир себеби жакшылап ойлонуп көрсөк, инсан баласынын ката кемчилик күнөөлөрү себебинен. Күнөөнүн себебинен уясына жаткан канаттуу куштар жан берет. Күнөөнүн зыяны ушунчалык Аллах тараптан келүүчү жакшылыктарга парда болуп калат. Ошондон урматтуу туугандар, келиңиздер, күнөөлөрүбүзгө тооба кылып, Аллахтан колдорубузду көтөрүп, дуа кылып, ыйлап, кечирим сурайлы. Аллах Таала Нух алейхиссаламдын коомуна 40 жыл кургакчылык берди. Мына ошондо Нух пайгамбар өзүнүн коомуна мындай деп насаат айтты. Истагфиру раббакум иннаху кана гаффара. Юрсилис самаа алейкум мидрара ва юмдидукум би амвали ва банин ва яж'ал лакум жаннати ва яж'ал лакум анхара. Аяттын маанисинде Роббиңерден кечирим сурагыла. Эгер кечирим сурай турган болсоңор, Роббиңер силерге асмандан нөшөрлөгөн жамгырларды жадырат. Силерди мал, дүйнө жана балдар менен кубаттайт. Жана силерге бакчаларды жана дарыяларды агызып берет деди. Эгерде жамгыр жаабай кургакчылык болсо, жалпы элибизге, өзгөчө дыйкандарыбызга кыйын болот. Аллахтын тагдыры эрте жазда кээ бир дыйкандарыбыздын мөмө жемиштерин үшүк алып кетти. Мына ушундай учурда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өтө жеңил амалды бизге үйрөтүп кеткен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям заманасында да кургакчылык болгондо сахабалар арызданып келишти. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Тааладан дуа кылып, жалпы адамдарга 2 рекет намаз окутту. Заматта асманды кара булут каптап, күн күркүрөп жамгыр жаады. Жамгырдын катуулугунан сахабалар туш тарапка качып жашынышты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын адамдарга окуткан бул намазы шариятыбызда солатул истисқа, жамгыр суроо намазы деп аталат. Мына ушул намазды окуй турган учур келди. Аллах кааласа бизге нөшөрлөгөн, берекелүү, пайдалуу жамгырларын жадырат. Намаздын окулуш тартиби мындайча. Жалпы мусулмандар өздөрү жашаган жердин ээн таласына өздөрүн жөнөкөй, төмөн алган абалда чыгышат. Ыхлас менен Аллах Тааладан күнөөлөрүнө тооба кылып истигфар кылышат. Жалпы эл чогулганда азан коомат айтылбастан имам жалпы адамдарга 2 рекет намаз окутат. Имам кыраатын сыртынан кылат. Салам бергенден кийин 2 хутба айтылып, 2 хутбанын ортосунда имам олтурат. Хутбанын аягында жалпы дуа болот. Риваяттарда түрдүү дуалар келген, мына ошол дуалардын бириси төмөндөгү. Аллаху масхина гойсан мугисан мариан муриан нафиан гойра дарин ажилан гойра ажилин. Дуанын мааниси мындайча. О Аллахым бизге мол түшүмдүү, натыйжалуу, арзандык алып келүүчү, зыян бербеген, пайдалуу, кеч эмес эрте келүүчү жамгыр жаадыр. Мына ушул намаз эртең жума намазынан кийин Нур мечитин жанында окулат. Ошондуктан жалпы Карабалта жергесинде жашаган мусулмандарды ушул намазга келип катышып, күнөөлөрүбүзгө тооба кылып, Аллах Тааладан берекелүү, пайдалуу жамгыр сурап кетели. Жана жалпы мусулмандар өз жергелеринде ушул намазды окуп, Аллах Тааладан күнөөлөргө кечирим сурап, элибизге, жерибизге берекелүү, пайдалуу жамгыр сурап кетели.